кечиңиздер менен эфирде Ойордо программасы. Бүгүн биз талкуулай турган тема балдар жана зордук зомбулук. Алгач сюжет менен таанышып алыңыздар, андан кийин талкуубузду улантабыз. Балдардын укуктарын коргоону күчтөө Кыргызстан үчүн азыр өзгөчө маанидеги маселеге айланды. Жылдан жылга күчөп жаткан балдарга карата зордук зомбулук проблемасы буга башкы себеп. Болбосо тарбия берүү дегенди зөөкүр мамиле кылуу менен алмаштырган ата-энелердин колунан жабыр тарткан балдардын арасында майып болуп калгандар бар экени айтылып эле жүрөт. Düşürme, gıdak durun. İle bak, çıkar benimle. Балдарды ар тараптан коргоого алууну мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар аткарып, бир топ аракеттер бар. Бирок ар бир баланын абалына, жашоо шартына, күнүмдүк турмушуна көзөмөл салып турууга кол жетпей жатат. Аларга зордук зомбулук азаймак тургай, көбөйүп жатканы бул жааттагы иштин алсыз болуп жатканын далилдейт. Мындан улам жарандык демилге катары сунуштар көтөрүлүп, өлкө башчысынын деңгээлинде иш жүргүзүү керектиги айтыла баштады. Балдарды жана педофилиядан, жанагы уурдоодон көп нерседен сакташ үчүн проект жазылган да. Балдардын свидетельство о рожденияны жок кылып, красный карточка бериш керек деп атам. Себеби дегенде мындай красный карточка ошо ичине жазылыш керек, балдарды кантип сакташ керек. А бул бир кишинин колунан келбейт, буга мына биздин элдик президент Атамбаев киришиш керек. Толугу менен мыйзамды, балдар жөнүндө мыйзамды өзгөртүп чыгыш керек. Закондор бүт бар конкретно жазылган эмес да. Бүт бар үстүртөн эле жазылган. Ошондуктан мына конкретно ребенку нужно внести нужно новый закон деп. Мындай демилгелердин көтөрүлүп жатышы бүгүн балдардын укуктарын коргоо маселесине коомчулуктун кайдыгер эмес экенин көрсөтүп турат. Бирок ал кимдир бирөө гана жасай турган иш эмес. Коомдун колдоосун алышы зарыл. Ага кантип жетишебиз? Суроонун жообун бүгүнкү программада издейбиз. Гүланора Каныбекова, Эрнис Сыдыгалиев, Ойордо программасы. Мына сюжетте айтылгандай эле, Жаныбек Сакеевич, биз бүгүн программаны сизден баштайлы деп чечтик да, кызыктуу сунуш айтып жатыпсыз. Мен сиздин долбооруңуз менен таанышып чыктым. Анын аты иммунитет, балдардын кол тийбестиги, кызыл карта делип атат. Бирок чынын айтайынбы, мен эчтеке түшүнгөн жокмун да. Мындай түшүнгөн жокмун долбоор эмне жөнүндө. Сиз өзүңүз мындай жөнөкөй сөз менен айтып кетесизби, эмне себептен ушул долбоорду иштеп чыктыңыз жана ал балдарга карата жасалган зордук зомбулукту кантип азайтат? Рахмат. Мен как ата катарында биринчи айтайын. Бир аз токундап турам, кечирип койгула. Айта бериңиз. Өткөн жылы мен өзүм балам кайтыш болуп кетти. Чоң эле бала, 42 жашында. Ошондуктан ушул проектти түзүп, анан 2 бала багып алайын деп атам. Ушул основной цель ошо болот. Экинчи, мына балдарды кыйноо, зордуктоо, аябай разновидности көбөйүп кетти. Мына азыр балдарды мурда уруп, согуп жүргөн болсо, кийин мына физический насилие көбөйдү. Мына педофилия көбөйдү. Сексуалдык жактан. Сексуальный ориентациялары көбөйдү. Ошондуктан ушул маселени чечиш үчүн мен силерге кайрылдым. Ошону проектини алып барыш үчүн мына самый лучший передача ошо Ойордого кайрылып атам. Сиздин сунушуңуз эмнеде? Ал бала төрөлгөндөн кийин паспорт алыш керек, э? Менин биринчи в момент рождения ребенку нужно ошо балага бериш керек, красный карточка бериш керек деп атам. Ал күбөлүктөн эмнеге азыр күбөлүгү менен жүрсө, күбөлүктөн мунун айырмасы себеби ошо красный карточканын бир жагына баланы кантип сакташ керек жазылат, экинчи жагына президенттин указы жазылат. Как нужно наказать. Сиз бардык органдардан мен карап көрсөм, жоопту алыпсыз, э? Социалдык өнүктүрүү министрлигинен дагы жооп келген экен да. Сиздер таанышсыздар, э? Бул долбоор менен. Марина Кадырбековна, э? Кадырбаевна.
Айтсаңыз, бул долбоордун мааниси эмнеде? Чындап эле балдарга эртерээк паспорт берсе, ал чечеби? Эмне сунушталып жатат? Эми бул долбоордо бул киши өзү айтып кетти, балдарды төрөлгөндө кызыл китеп бериш керек деп. Эми биздин социалдык өнүгүү министрлиги тилекке каршы ал тууган тууралуу күбөлүк деп атпайлыкпы мына. Ал күбөлүктөрдү биз бербейбиз, мамлекеттик каттоо кызматы бар. Мына азыр биз студияда ушу кызматтын эме өкүлү отурат, мүмкүн ал киши жооп береттир да. А бирок негизи мен айткым келет да, балдардын укугун коргоо боюнча эң биринчи биздин республикада конституция бар. Мына ошол жерде балдардын укугун коргоо, балдардын кол тийбестиги жөнүндө ал так жазылган. Андан тышкары балдар жөнүндө кодекс бар. Мына ал жерде бардык балдарга тиешелүү маселе бул алардын укугун, таламын коргоо, кайсы органдар катышат, кандай кылып катышат, ар бир органдардын өзлөрүнүн функциясы, компетенциясын бар жазылган да. Анан үчүнчүдөн бул үй бүлө жөнүндө кодекс бар. Үй бүлө жөнүндө кодексте дагы ата-энелердин жоопкерчилиги, балдарды багууда, тарбиялоодо, алардын милдети бардыгы ал жерде так жазылган. Анан өзүңүз мынакей азыр айтып кеттиңиз, биздин Кыргыз Республикасы мамлекеттик келишимдерге кол койгон эл аралык ушул макулдашуулардын баарына кол койгонбуз да. Анын арасында балдардын укугу жөнүндө конвенцияны биздин Кыргыз Республикасы ошол конвенцияга кошулган. Ошол конвенцияга кошулуп, анан кийин биздин ченемдик укуктуу актылардын бардыгы ошол ченемдердин негизинде бардыгы иштелип чыккан да. Ал түшүнүктүү, Марина айым. Азыр негизи эле бул Жаныбек Сакеевич кайдыгер эместигин көрсөттү да, бала багып алам деп жатпайбы? Анан негизи акыркы убакта биз көрүп атпайбызбы, массалык маалымат каражаттарында эле улам эле жана педофилия боюнча фактылар аябай чыгып жатат да, элди дүрбөтүп. Анан түшүнүксүз нерсе, тенденция кандай да, чын эле көбөйдүбү акыркы убакта, же мурда эле көп болчубу, эч ким айтпай жатканбы, жазбай жатканбы, же азыр чын эле көбөйдүбү? Негизи бул балдарга карата болгон ырайымсыз мамиле жана зомбулук бул кече же бүгүн келип чыккан маселе эмес, көйгөй эмес. Бул проблема дүйнөнүн ар бир өлкөсүндө бул көйгөйлүү маселе да, чынын айтканда. Эгерде биз азыр моорики Ички иштер министрлигинин маалыматына мен сиздердин көңүлүңүздү буруп кетейин. Эгерде 2012 жылы аябай пик болуп турайын. Жашы жете электерге карата каралган бул кылмыштардын саны 1334-тү түзгөн экен да. Анын ичинен балдарга карата болгон сексуалдык мүнөздөгү кылмыш бул 150-тү түзгөн. Ал эми 2013 жылы болсо жашы жете электерге карата болгон кылмыштары 1045 түшсө, ал эми сексуалдык кылмыштары болсо 138 болгонда, 2014 жылы 909, ал эми анын ичинен сексуалдык кылмыштары 139 болгонда, эгерде бул маалыматтарга таянсак, негизи 2012-14 жылга чейин 30%га азайып атат. Негизичи бул жерден бир айтып кетчү нерсе, негизи ушул зордук, зомбулук, ырайымсыз мамиленин бардыгынын бул азыр ачыктыгы болуп атат да. Массалык маалымат каражаттарында ачык кетип атат. Күндөгү маалымат күндө кетип атат. Бардык коомчулуктагы активдүү катышып атат. Мына ошонун негизинен таасир этип атабы маселени чечүүгө, азайтууга? Эми чынын айтканда азырынча биз азайтууга мындай бир эме болуп атат деп мен азырынча айтып кете албайм. Себеби дегенде бул эми маалыматтарды дагы ушинтип мурунку жылдын салыштырмасына дагы карап көрүшүбүз керек да. Жана сиз айтып жаткан статистиканы мен деле программага даярданып жатып окусам, бирок ал статистика бизге чыныгы мындай маселенин чыныгы картинаны бизге береби статистика? Көмүскөдө калган фактылар аябай. Бул маалымат Ички иштер министрлиги бардык жанагы фактылар боюнча каттоо жүргүзүлөт да. Мына ошонун негизинде түзүлгөн фактылар да буларчы. Рахмат сизге. Калый Макешовна, биз темадан алыстабасак да, мисалы үчүн азыр күбөлүк берилет бала төрөлгөндө. Жаныбек Сакеевич айтып жатат, ал кызыл паспорт берилиши керек, кызыл карточка берилиш керек депчи. Ал маселени кантип чечет негизичи?
ар бир төрөлгөн баланы каттоону жакшыртабы? Эми жогоруда белгилеп кеткендей, Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин ченемдерине ылайык, жарандык абалдын актыларын каттоо жөнүндө мыйзамдын ченемдерине ылайык ар бир төрөлгөн бала төрөлгөн күндөн тартып туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен камсыз болууга мамлекет атайын чараларды колдонуп, мамлекеттик каттоодон өткөрүп, күбөлүктөрдү берип келет. Ал күбөлүктүн бул мамлекеттик өздүк документ деп эсептелинет. Ал күбөлүк ошо баланын аты жөнү, фамилиясы, ата энеси жөнүндө маалыматтар жазылат. Бул жерде белгилеп кетчү нерсе, агай белгилеп аткандай, кызыл карта дегендин укуктук статусу кандай болот, ошону дагы белгилеш керек. Анткени бир жагына балким келечекте ошондайдыр бир проекттин сунушталышы балким негизгилеринен болушу мүмкүн, баягы балдарды зомбулуктан, бирок ошол карта менен эле жазылып калса чечилип кетет деген ойдон мен алысмын. Анткени биринчи иретте ошо баланы тарбиялап бойго жеткиргенге чейин эң чоң жоопкерчилик бул ата энеде. Ата эне милдеттүү ошо баланы бакканга, жакшынакай ден соолугун карап, окууга жиберип, образованиясын берип дегендей баардык жана эң биринчи ошо ата эне милдеттүү. Ошол менин оюмча бул Азыр канча бала күбөлүксүз, ал деле чоң маселе да биздечи, күбөлүгүн албай калып жатышат же ала албай калып жатышат айрым себептер мененчи. Анан ошол да таасир берип жатпайбы? Мектепте деле өткөндө ойордодо талкууладык, көбүнүн күбөлүгү жок, көбүнүн документи жок да. Эми бул жерде деле бул маселе дагы деле келип баягы ата эненин жоопкерсиздигине келип такалат. Анткени ата энеси Бир гана ата эненин гана жоопкерсиздиги биринчи иретте бала төрөлгөндө энесинин көп учурда биз эмне үчүн балдарды каттай албай калып атабыз? Анткени энесинин документи жок, паспорту жок, өздүк тааныкта. Ушул маселе боюнча телефон чалып жатат. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен деген ушу суроо берейин дедим эле, мен Бишкекте деген сиңдим жашайт жүрүп турганчы. Анан ошо сиңдимдин паспортунун сроогу 2 жыл болуптур да, өтүп кеткениначы. Бул Бакчыларда жок болгондон митирке ала албай атат балдарыначы, 4 баласына. Ошону кантип алсак болот? Паспортун тиги Бишкектин өзүнөн алмаштырса болобу? рахмат сизге, сурооңузга жооп берип коесузбу? Жана белгилеп кеткендей, ошо энесинин паспорту жок болгондугуна байланыштуу же балдарды каттоо мүмкүн эмес. Анткени көп учурларда болуп атат, бала төрөлгөндө медициналык төрөт үйлөрү справка берип атат, маалым кат. Ошонун негизинде эле катталсын деген дагы сунуштар келген, бирок биздин мыйзамда көрсөтүлгөн ошол маалым каттан тышкары ошо эненин өзүн аныктаган, өздүктү белгилеген паспорту болуш керек. Же болбосо ошол справка башка кишинин намына да жазылып калышы мүмкүн да, ошол учурда балдарды жана антип төрөгөн энесин эмес башка бирөөнө жаздыртып койбош үчүн ошол сактануу боюнча да бир четим. Анткени справкада бир фамилия жазылып, паспортто башка бирөө келиши мүмкүн. Азырынча менче бир эл аралык уюм тарабынан кампания жүрүп жатат, баардык документи жок адамдарды каттап, аларга документ берүү боюнча. Ошол боюнча эми алар ошол тарапта иш алып барып атышат, бирок баары бир деле келип, биз мыйзамды биринчи иретте карашыбыз керек. Мыйзамдын негизинде эң эле ошо баланы каттап күбөлүк бериш бул ошол баланы төрөлгөн жана роддомдун төрөт үйүнүн маалым каты, анан энесинин паспорту болсо, бул жерде обязательно ата энесинин экөөнүн тең некеси болушу зарыл эмес. Ата энеси биргелешип арыз жазса, атасынын фамилиясына каттап бериши да мүмкүн. Эми бул жерде суроого жооп бергим келет. Паспортун суроого өтүп кетсе, энеси милдеттүү түрдө паспортун албайынча, жаңы паспорт алмайынча каттоо жүрбөйт. Рахмат. Биринчи апасы ошо паспорт алсын да, анан кийин кайрылса балдарды каттап беребиз. Дагы сизге кайрылабыз. Дагы телефон чалып жатышат. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мен Сосновка айлык өткөн тургунунан чалып аттым эле. Менин иним Сусамырда төрөлгөн. 81-жылкы. Ошого митирке ала албай кайдан алсак болот деп суранып атам. Азыркыга чейин паспорту жок. 81-жылкы. Өзү деген тээт ишчиликтен төрөлгөн экен, ошонун дайынын таппай атабыз. Азыркыга чейин паспорту жок. Бул биздин рахмат сурооңузга, темабызга
өтө байланыштуу эмес, бирок кыскача жооп берип койсоңуз болот. Мен бул жерде мындай учурлар дагы бар. Ошо төрөлгөндөн баштап 30 же 35 жашка чейин күбөлүк албай, анын күбөлүгү да жок, каттоосу да жок, анын негизинен паспорт албай жүргөн жарандарыбыз бар. Бирок биринчи иретте ошол Суу Самыр айыл азыр жайыл райондук ЗАГС бөлүмүнө карайт. Ошол жерге кайрылып, каттоосу таптакыр жок деген маалымат алыш керек. Андан кийин Бишкекте республикалык ошол биздин мамлекеттик каттоо кызматынын алдында жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү бар. Ошол жерде республикалык архив ЗАГС бар. Ошол жерге кайрылып, а жерден да текшерүү жүргүзүп, ошол жарандын туулганынан 81-жылдан ушул күнгө чейин каттоосу болгон эмес деген маалыматты алып, анан кийин каттоосу чыкпаса, сот органдарына кайрылыш керек. Бир гана соттун чечими негизинде каттоо жүргүзүшү мүмкүн. Эми биз программанын темасына кайрылып келсек да, негизи зордук зомбулукту балдарга жасалган кантип азайтса болот. Акыркы кезде Наргиза, мен байкашымча, негизи бейөкмөт уюмдар аябай чоң жумушту жасады. Сиз токтолуп кетесизби, кандай жумуштар жасалды жана жыйынтык барбы? Биздин уюм негизи ушул зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам берүү боюнча ар тараптуу багытта иш алып барабыз да. Эң бирден бир ушул бир багыттардын бири бул биз Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 4 борбор ачтык. Зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга реабилитация көргөзүү боюнча. Эң алгач биз 2011-жылы Бишкекте ачканбыз, апробация кылдык. Анан кийин талаптар абдан чоң болуп, тилекке каршы абдан ошо балдардын зордук зомбулук күчөп көтөрүлгөндөн бери биз башка региондордон келгендиктен биз ошол бүгүнкү күндө 2 борбор Көлдү ачтык, Түптө, анан Караколду ачтык, жана Таласты ачтык. Бүгүнкү күндө дагы Кадамжай шаарында дагы ачылуу пландалып жатат. Ошол борборлор кантип ачылды? Кимдин жардамы менен? Айыл өкмөтүбү, ким жоопту да? Негизи бул борбордо социалдык кызматкер бар, психологдор, юристтер бекер түрдө реабилитация көрсөтүшөт, жардам көрсөтүшөт. Биз ушул центр кандайдыр бир түптүү мындай көп жылга чейин иштешин үчүн биз жергиликтүү бийликке өткөрүп бергенбиз. Алгач апробация кылып, анан кийин алар өзүнүн балансын алышып, ошол кызматкерлерге айлык төлөп беришет, жана ошондой эле профилактика иштерин жүргүзүшөт да. Демек сиздер мамлекеттик органдар менен тыгыз иштешесиздер, э? Тыгыз иштешебиз. Анан бул жерде дагы ошо эл аралык уюмдарга да ыраазычылык айтып кетиш керек. ЮНИСЕФтин жардамы менен бул иштер алып барып жатат. Ушул центрлерди ачуу жолунда, алкагында биз тиешелүү ошо балдарды коргоого тиешелүү кызматкерлерди, мамлекеттик органдардын кызматкерлерин окутканбыз. Мультидисциплинардык команда түзгөнбүз. Ар бир тренингден өтөт, э? Ар бир центрдин алкагында ошол кызматкер, ошол команда болот. Аларды биздин кандайдыр башын бириктирип десем болобу, башын бириктирип балдарга кантип жардам берүү керек, жана зордук зомбулукту кантип байкоо керек. Себеп дегенде буга чейин негизи зордук зомбулукту көп кызматкерлер билишпейт. Бала кантип өзүн алып жүргөндө, кандай алып жүргөндө зордук зомбулукка кабыл алат деп ошолорду байкап, анан кийин бүгүнкү күндө ошол биздин окутулган кызматкерлер, специалисттер зордукка учураган балдарды табып көрсө, бул жерге кененирээк токтолуп кетесизби? Азыр мисалы үчүн сюжеттен деле көрбөдүкпү? Балдарды уруу, мисалы үчүн айыл жергесинде мындай эле көнүмүш эле адат катары кабыл алынат да. Анан сиз айтып жатпайсызбы? Зордук зомбулукка кабылган балдарды биз мындай билип, алдын ала алар жөнүндө маалымат топтойбуз депчи, ал кандай жүрөт да? Негизи биз жана айтып кетпедимби, ошол мультидисциплинардык командалар алар окутулган, бир гана эмес, 2 этапта окутулган да, 2 этап менен тренингдерди өткүзгөн, дайыма өзүнүн алардын квалификациясын жогорултуп турабыз да. Алар өз тарабынан ошол иштеген жеринде тренинг өткөрүшөт жергиликтүү жашоочуларга, ата-энелер болобу, мугалимдер болобу, дегеле балдар болобу, бардыгына зордуктун түрлөрүн, алардын кантип алдын алуу керек, кантип аларды табыш керек деген жолдорду үйрөтүшөт да. Ошондон улам биз адамдардын, элдердин ошол зордукка карата болгон мамилесин, мисалы мен шаарда эле турам, жакында эртең менен ойгонсом, бир ата-эне, ошо апасы да, бир кызды аябай уруп атыптыр. Ал оорулуу кыз экен, психологиялык жактанчы, анан арыкка түшүп эле аябай катуу уруп атат да. Анан айыл жергесинде кокус ошондой болуп калса, ошол борбордун телефонуна кимге чалыш керек? Адамдар кимге кайрылыш керек?
негизи Мен кимге кайрылышым керек? Милицияга чалам. алгач айта кетейин, зордук зомбулук бул айылда гана болбойт. Зордук зомбулук бул шаарда дагы болот. Айылда да бардык мамлекетте, башка өнүккөн мамлекеттерде болот, өнүкпөгөн мамлекеттерде да болот да. Бул биринчиден. Экинчиден, негизи эгерде ушундай факттар болсо, сөзсүз түрдө ушул борборлорду интернет аркылуу тапса болот. Бирок бүгүнкү күндө биз ушу социалдык өнүктүү министрлик менен жана ЮНИСЕФ менен биргеликте ишеним телефонун Номерин кайталап койсоңуз. ишеним телефонун ачуу стадиясындабыз. Балким анан Маринка Дырбаевна толук түрдө айтып берет чыгар. 111 деген оңой номерди тандап алганбыз. Себеп дегенде бул негизи ишеним телефону биз Кыргызстанга керек, абдан керек да. Зордук зомбулукка балдар тилекке каршы ата энеси тарабынан дуушар болуп жатышат. Кошунасы тарабынан, деги туугандар тарабынан. Эгерде бала жалгыз болсо, эгерде ата энесине кайрыла албаса жардамга, себеп дегенде ата энеси өзү ушул жолго барып жатканда, сөзсүз түрдө бул бала ошол ишеним телефонуна чалып, жардам сурап, Акысыз, бул акысыз, бардык Кыргызстандын бардык чегинде чалса болот. Суроо берип жатышат. Сурооңузду берсеңиз болот аудиториядан. Микрофонду алып. Микрофон барбы? Микрофонду иштетип алсаңыз. Негизи ушул шекилде жогоруда айтып өткөндөй, жанагы ушундай реабилитациялык борборлордун түзүлүшү негизи эле бул көп түзүлүшү бул коомго өзгөчө зыяндагы деп айтса болот да, потому что эмнегедир дегенде, мисалы үчүн буга чейин эле ошо совет доорунда болобу же болбосо кыргыз деген калыптанып келгенден бери бул мындай реабилитациялык, мындай бирөөнүн баласын бирөө асыроо менен эле өзүлөрү менен эле өзүлөрү болуп жашап келген да. Бул адамдын психологиясына кандайдыр бир деңгээлде балдарды бузуп, эгерде сен ата энеңе каршы сүйлөсөң же болбосо ата энең менен келише албасаң, ушундай тарбияланып турган жерлерге барсаң болот деген сыяктууга үндөгөнсүп да кетет да. Ошондуктан бул жерден деги эле мындай жогоруда айтып өткөндөй ишеним телефонун берип, зомбулукка кабылган балдар эмне кылыш керек? Мисалы үчүн ата энеси тарабынан да мамлекет кийлигишпесе, анда ал каяка барыш керек? Мисалы үчүн ошол экил буга чейин деле болуп өткөндөй эле жанагы ата энеси тарабынан тарбия берилгенде эми улам баягы жогорудагыдай ситуациялар, окуялар көп болгон сайын ошончолук балдардын да психологиясы бузулуп атат да. Болбосо эгерде мисалы үчүн буга чейин союз маалында мына эжекелер деле агайлар деле баары тең эле билет, эч кандай мындай зордук зомбулукка кабылган балдар тууралуу же болбосо ушул сыяктуу бир чоң мындай резонанс жараткан окуялар болгон эмес да. Канчалык ушул жерге басым жасаган сайын, жанагы жараатты тырмаган сайын ошончолук психология балдардыкы да бузулуп, ошондуктан Марина айым, сиз ушуга макулсузбу? Ушулой көп айтылып келет да негизичи. Бул чет өлкөдөн келген көрүнүш, ар бир бала өзүнүн укугун аябай коргоп, анан ата энесине каршы чыгып атат депчи. Бирок ошол эле мезгилде мисалы үчүн ата энеси Советтер Союзунда да жок деп атпайбы, болгон эмес депчи. Бирок болгондур, көмүскө болгондур. Эми Советтер Союзунда ал окуялар болуп турган негизи. Болгону сиз айткандай көмүскө фактылар абдан көп болчу дал учурда. Бир чети эми бул ойго мындай кошулса болот, бирок мен эми толук кошула албайм да. Эми өзүңүздөр билип атасыздар, азыр негизи дүйнө өзгөрүп атат. Ар бир адамдын психологиясы өзгөрүп атат. Биздин экономика өзгөрүп атат. Бардык жак тармагыбызда өзгөрүп атат да. Эми эң бир мындай айтып кетчү бир көйгөй, бул адамдардын да өзүнүн ички дүйнөсү да өзгөрүп атат. Психологиясы өзгөрүп атат. Мына ошондуктан бул фактыларда болуп атпайбы. Мынакей азыр Наргиз айтып кетти. Мен дагы ошол акыркы мындай изилдөөлөрдүн негизинде мындай маалымат берип атышат да. Ошо балдарды зордуктаган, жай мамиле жасаган бул өзүнүн эле тууганы, өзүнүн эле ата энеси, кошунасы, ушул тааныган адамдардын эле тегерегинде болуп атат да. Эми азыркы учурда мындай борборлор дагы бир чети керек да. Мына өзүңүз айттыңыз, эгерде бала ошондой мамилеге душар болсо кайсы жакка барат, кимге айтат депчи, өзүнүн көйгөйүн кимге айтат депчи. Андай борборлор болуш керек. Бирок ал борборлор дагы бардык эле айылда, бардык эле райондо ачыла бербеш керек. Ошол мындай кичине бир изилдеп,
ошол жерде терит аймакта жашаган адамдардын же болбосо жанагы пикирге кандай муктаждыгын караш керек да. Улам жаранып турмаган сайын ырбап баратат дегенге кошуласызбы? Массалык маалымат каражаттарында улам эле чыга берсе, көбөйүп жаткандай сезим калып атабы. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, статистика боюнча азайды депчи. Бирок ошол эле мезгилде кайсы гезитте окуба зордуктап кетти, ошондой фактылар аябай көп жолугуп жатат да. Чынын айтканда эле мынакей январь айынан бери эле ушул массалык маалымат каражаттарында жалаң эле зордук зомбулук жөнүндө угуп атабыз да. Чынын айтканда башкача дагы берүүлөр болуш керек. Жалаң эле зордук зомбулук боло берсе, адамдар бардыгы ошол психологиясы да көнөт, өзүлөрү да көнөт. Бул адамдар мынтип атса, мынтсе болот турбайбы дегенде мүмкүн кээ бир ою жаман бузук адамдар мүмкүн ошондой ойлоп калышы мүмкүн да. Ошондуктан берүүлөрдүн да темасын өзгөртүш керек да. Бизге телефон чалып жатышат. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып суроону берсеңиз болот. Саламатсызбы. Россияда Павел Астахов деген балдардын укугун коргогон киши ушу административдик кодекске мындай мыйзам киргизебиз деген сунуш берип жатат да. Ата энелер балдарын үйдө жалгыз таштап кеткен үчүн баягы административдик взыскание болот депчи. Ошол кандай ойлойсуздар? Бизде Кыргызстанда дагы ушундай административдик кодекске мыйзамдарды киргизсе, ушул зордук зомбулукту балдарга карата азаябы же азайбайбы? Же ушундай мыйзамдык реформалар керекпи же кереги жокпу? Сурооңузга рахмат. Эми программанын негизги бөлүгүнө өтсөк да, кандай реформалар керек, кандай эрежелер керек бизге азырчы жакшыртуу үчүн абалды? Эми мен баарыңыздарга ошо теле берүүчү, теле угуп отургандарга дагы айтып кетсем, маалымат катары. Ушул экстрендик түрдө биздин министрликтин мындай сунушу менен январь айында 6 министрлик, 3 агенттик, жанагы Ош Бишкек мэриясынын бардыгы чогуу биргеликте атайы буйрук кабыл алынып, иш чарада кабыл алынганда, бул 15-жылдын жарым жылдыгына карата. Мына ошол иш чараны аткаруунун негизинде ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө атайы штабтар түзүлгөн да. Мына ошол штабтар азыркы кезге чейин иштерди алып барып атат. Ар бир ошол жанагы турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөрдүн ар биринин үйүнө барып, жанагындай текшерүү жүргүзүп, сурамжылоо жүргүзүп. Азыркы көрөрмандардын сунушу боюнчачы кандай болот? Бизде ошондой иштесечи? Эми негизи мүмкүн келечекте бул маселени деле караса болот. Бирок азыркы учурда мен өзүм жекече оюм, жаран катары, Кыргызстан жараны катары кичине эртерээкпи дейм да. Себеби дегенде ар бир ата эне ушу балдарымды багайын деп иштеп жүрөт да, чынын айткандачы. Анан эми ошол сен үй бүлөдө, үйдө баланы жалгыз калтырып коюп турсуң деп айып салгандагы билбейм, азырынча эртерээкпи дейм да. Эгерде ал ата эненин жумушу болуп туруп, эмгек акысы бир $500 болуп туруп анан кийин ошол биз айып салсак, бул анда туура болот го. Азырынча мен жекече оюм ушундай да. Ушул жерден бир жакшы маселе козголду да. Бизде жанагы иштеп атат, баласын үйдө таштабаш керек деп атпайбы? Бирок бизде башка маселе бар да, жана мигранттардын балдары бар. Эми алар деле акча табабыз деп кетет, бирок ошол көбүнчө зордук зомбулукка кабылган балдар, ошо мигрант жана туугандарынын колунда калган балдар болуп атат да. Ошол маселе кантип чечилиш керек? Мисалы үчүн өздөрү менен алып кетиш керекпи же ошол мигранттар жоопко тартылыш керекпи? Жок, эми негизи бул жерде бир гана биздин уюмдун колунда эмес да тилекке каршычы, себептен биз жалгыз чечишпейбиз дегендей. Чындап эле көбүнчө ошо балдар биздин практикада көбүнчө балдар ошо мигранттардын балдары болуп түшүп атат да, биздин жабырлануучу балдар болуп. Эми алар менен иштей турган болсом, айта турган болсом, бул мамлекеттик чоң проблема. Бул деген экономика абдан көп да, саясаттык проблема, экономикалык жактан аны баарын чечиш керек. Бул деген философия отурса боло берет да. Бирок мен айта кетчү нерсе, бул жерде бул жогоруда бир бала чоң жигит айтып кетпедиби? Кыргызда мурун андай болгон эмес депчи. Мен чындыгында кошулам. Кыргызда мурун негизи кыргызымда эч качан ушу баланы уруп согуу же болбосо баланын кадыр баркын түшүрүү, басымоо деген эч качан болгон эмес да. Ошондуктан мен ойлойм да, ошо бизге идеология киргизиш керек. Ошо бала деген бул хан деп. Бала деген бул келечек. Бул биздин келечек да. Баланы деген урбаш керек. Баладын биздин келечегибиз деп кандайдыр бир ошо кадыр баркын өйдө жогорулат деп көтөрүш керек болот да. Анан кийин балдар азыр бүгүнкү күндө иштеп жатышат, мисалы базарларда иштеп жатышат, мектепке барбай жатышат. Бул да болсо ушул баланын кадыр баркынын жоготкондугу болуп саналат да. Себеп дегенде мен төрөдүм, бул менин балам, эмне кылсам ошо кылам, өзүм билем, өзүм балам өзүм билем деген тилекке каршы ушундай ой пикирлер бар ата энелер арасында.
Ошондуктан ушул баланын кадыр баркын кантип көтөрөбүз деген боюнча биз ойлонушубуз керек да. Анан экинчи нерсе, бул жерде дагы айта кетчү нерсе, бир кыскача бир балким элди ушу үгүттөй алам деп ойлойм да. Мага бир улуу адам айтты эле да. Бир хан бир айылга келиптир. Ал хан айылга элдин баары тосуп алат экен, аябай шаңдуу тосуп алышат экен да, сыйлашат экен аябай. Анан кийин ушул айылда чоң эң кооз боз үй бар экен да. Ал элдин баары ушул жака эметет экен, ушул жака конуңуз деп. Анан хан ушул боз үйдү ачат экен. Ачып, өзүнүн камчысы менен ачып караса, ал жакта ушул түндүктүн алды жагында ушул кичинекей бала ойноп жатыптыр да, нур төгүп дегендей. Анан хан көрүп туруп, карап туруп айтат экен да, бул жакта көрсө өзүнүн ханы бар экен депчи. Деп анан ошондо ал кетип калат экен башка үйгөчү, башка боз үй, жөнөкөй боз үйгө. То есть бул менен биз ошол балдардын кадыр бакын көтөрсөк деп, ушундай притчалар менен колдонсок деп ойлойм да. Турсун Тургунбаевна, врач катары айтасызбы? Борборго түшкөн, зордук зомбулукка кабылган балдардын статистикасынын көзөмөлдөсү, акыркы тенденциялар эмнеден кабар берет да? Баягы улуттук борборго түшкөн же болбосо башка дарылоо органдарына түшкөн, зордук зомбулук көргөн балдардын баары тең. Биз аларды сөзсүз түрдө баягы атайы укук коргоо органдарына сөзсүз түрдө кабар беребиз да. Себеби биздин өзүбүздүн приказдарда, биздин өзүбүздүн баягы жолдомолордун баарында тең жазылган. Эгерде кээде даже ошо бала түшкөндө этинде көк ала болуп калса, эми бала башка оору менен түшсө деле, допустим, өпкөсүнө суук тийиптир деп, бирок денесинде көк ала бар болуп калса, биз аларды дагы каттап туруп, кадимкидей укук органдарына эметебиз да, маалымат беребиз. Ошон үчүн биздеги түшкөн эме жанагы статистика, жанагы ким Марина айым көргөзүп кеткен эле статистиканын тегерегинде да. Ошон үчүн мен мисалы үчүн кошула албайм. Чындыгында эле ошто акыркы күндөрү ушу балага көргөзгөн зордук зомбулук аябай күчөп баратат дегенгечи, жөн эле баягы акыркы ушул жылы айрыкча эмоционалдуу көп резонанстуу көп болуп, анан кийин массалык маалымат каражаттарынын баардыгы тең көргөзүп, анан жана биз 3-чү детский больницага жаткан Ибрагимди да кайра көргөзө беришип, ошон үчүн деген действительно ушундай ситуация болуп калды да, что аябай көбөйүп баратат, такыр эле жаман болуп баратабыз депчи. Андан тышкары бул жерден дагы бир маселеде жанагы ушу ооруканага түшкөн балдардын атын атоо боюнча да, биз программага башталганга чейин талкууладык эле да. Ошол зордукка же зомбулукка кабылган балдар больницага түшкөндө алардын аты жөнү массалык маалымат каражаттарга тарап кетип жатат да. Алар кийин кантип жашайт? Бизде Кыргызстан кичинекей эле да, алардын тагдыры эмне болот? Да, ошону дагы айтайын дедим эле да. Себеби деген бизге ошондой балдар түшкөндө биз маалыматты беребиз укук коргоо органдарына. И ошол укук коргоо органдарынан жетеби же кандайдыр ошо массалык маалымат каражаттарына келип калат дагы, анан кийин бизге келишет, жанагы тартабыз, көргөзөбүз депчи. Бизде медициналык кызматкерлер баарыбыз тең жакшы билебиз. Биз ал баланы ошо массалык маалымат каражаттарына көргөзүп, ошону сүрөткө тартып, анан обязательно тил жакка көргөзгүлө дегенге биз каршыбыз. Бирок ошондой болуп баягы аны тартканга болбойт. Анан мындай деп баштаганда эле баарын тартып эле, анан кийин вот ошо больницага бала түшүптүр, ушуну биз көргөзөлү десек көргөзбөйт деп эле журналисттер кадимкидей эле баягы бул жерде да баланы урматтоо неме көргөзүшөт да. Ошол менимче ошол туура эмес да. Эми баягы мисалы үчүн если бир бала ошо больницага түшсө, ошону сөзсүз түрдө эле ошо баланы тартып алып көргөзүш керек эмес да. Ошол эле больницанын башкы врачы бар, ошол эле больница отделениянын тиги жетекчиси бар. Ошолор берген информация деле жетиштүү болмок да. Эми акыркы жанагы 10 жаштагы кыз дагы бирөөнү ушуну зортап коюптур деп атат. Аны билгендер бар. Ошентип деген кичинекей Кыргызстанда ошо балдардын эртеңки келечеги кандай болот деген сөздү жаңгыз эле ошо медицина кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлери эле ошол жөнүндө эле ой кылбай, ошону баягы журналисттер дагы ошого түшүнүү менен эме мамиле кылса да, бир жагынан биз айтып атпайбызбы, баягы зордук зомбулук көргөн балдар ошолорду көрүп, алардын укугу бузулуп атат деп. А экинчи жагынан эле ошо журналисттер бузуп атат анын эме укуктарынчы. А үчүнчү жагынан ошо журналисттерди киргизбей, аларга каршы туруштук бере албай койгон медицина кызматкерлери биз дагы ошентип атат. Ошон үчүн деген баягы мындай бир кольцо, вот
да, что мындай болуп, баардыгыбыз тең эле ошол эле баланын укугун кайра бузуп Марина, атабыз ушул да. жерден дагы бир жакшы суроо да. Ушул борборлорго келген жанагы зомбулукка душар болгон балдардын кийинки тагдыры эмне болуп жатат? Жана мен билишимче психологдор бизде жетишсиз, алар менен иштөө кандай да? Алардын кийинки тагдыры кандай? Биз ошол тууралуу такыр маалымат жок да. Ошол кыздар, балдар кийин эмне болуп атат алар менен? Мисалы үчүн мен 2-3 жыл мурун ошол зордукталган кыз менен иштегем да. Анан ал келгенде ал жөнүндө макала жазыпчы. Бир дагы биз психолог таба албай койгонбуз кризистик борбордочу. Ал аябай депрессияда болгон да. Анан ошондо көп болгом. Психологдор аз, жетишсиз. Ал кичинекей бала да. Анан ал айтып береби, эмне болот, анын кийинки тагдыры кандай? Негизи бул сиз айткан маселе да бир өзүнчө бир көйгөй да. Сиз айттыңыз, мынакей балдар психологу негизи Кыргызстанда жетишсиз, такыр эле. Анда алар менен ким иштеп жатат? Азырынча болгон борборлор жардам берип атат. Мынакей Бишкекте азыр Наргиз айым айтып кетти. Булар мэриянын алдында атайы борбор бар, ошондой окуяга кабылган балдарды кабыл алган. Психолог бар, жардам беришет. Мына Түптө ачылган, Караколдо ачылган, Таласта ачылган да, мына бирок ошол кызматкерлерди азастан мындай окутуп, мындай жардам берип атат башка уюмдар. Негизи бул жалаң эле ушундай борборлор эмес. Мен айтып кетейин дегеним, ар бир областтын деле борборунда башка борборлор бар. Мисалга алсак, үй бүлөнү коргоо боюнча же балда жана оор кыздарга кабылган үй бүлөлөргө же балдарга социалдык жардам берүү борборлор бар да. Мына ошол жерлерге жанагы окуяга кабылган балдар убактылуу жайгаштырылып атат да. Эми психологдор болсо алар жардам берет, болбосо социалдык кызматкерлер жардам берип атат да. Эми өлкө боюнча канча социалдык кызматкер бар? Биздин социалдык өнүгүү министрлигинин аймактык органдарында 940 социалдык кызматкер бар да. Бирок эми социалдык кызматкер деп бардыгын айта албайбыз да. Социалдык кызматкер деп булардын эң негизги функциясы жанагы жалгыз бой, эч ким мындай бир балдары жок, кароого муктаж болгон жалгыз бой кара-картаңдар, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды тейлешет да аларчы. Бирок мынакей 2011-жылдан баштап ушу министрликтин кароосуна балдар маселесин берилди да. Мына биз эч кандай социалдык кызматкерлерди мында штаттык биримдигин көбөйтпөй эле, ошол социалдык кызматкерлердин функциясына балдар менен жана үй бүлөлөр менен иштөө маселесин берип койдук да. Анан ошол социалдык кызматкер иш алып барат. Бирок эң мындай чоң ишти алып барган ар бир райондук социалдык өнүгүү башкармалыктарында, шаардык, райондук 3 кызматкер бар. Бул 3 кызматкер балдар менен жана үй бүлө менен иштөө бөлүмү деп коет да. 3 эле кызматкер, элестетсеңиздер, бир районго. Мына ошол 3 кызматкер ошол жанагы балдардын зордук зомбулукка кабылса ошолор менен иш алып барат. Сотко барган иштер жанагы асыроо боюнча болобу, камкорчулукка, көзөмөлчүлүк болобу, мына ошол жака иштерди чогуу алып барат. Ошондой эле прокуратура менен, Ички иштер министрлиги менен, башка органдар менен тыгыз байланышта иштешет да. Рахмат сизге. Жаныбек Сакеевич, сизге кайрылсам да, сиз уктуңуз мына. Бизде мыйзамдар бар, эл аралык келишимдер менен иштейбиз, андан тышкары ушундай иштер жүргүзүлүп жатат дейт да. Сиз сунуштаган долбоор кокусу өтпөй калса, колдоого алынбаса, сиздин аракеттериңиз кандай болот? Негизи эле бүгүнкү программадан кандай жыйынтыктарды чыгарып жатасыз? Мен бул программаны ошо токтогойм мен. До конца доведу. Эми бир эме мына как эмени кандай кылабыз, жана насильникти эгер тапсак кандай кылабыз деп атпайсыңарбы? Ооба. Вот ошол жанагы красный книжканын ичине жазылыш керек. Насильник должен наказываться деп. Кантип? Прямым указом президента. Ушул жерден дагы бир жакшы суроого келдик да. Кандай чаралар керек? Мындай элдин арасында сурамжылоо жүргүзсөк, өлүм жазасына тартыш керек дегендер болуп атат. Дагы бир чукул чаралар да. Сунуштарды айтып коесуңарбы? Кантип, кайсы чаралар менен биз азайта алабыз ушул зордук? Мен айтайынчы ошону. Айтып койсоңуз болот. Биздин эрага чейин смерть
путем сжигания уничтожали насильника. Биз азыр мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да. Центральный Азияда самосуд болгон экен. Менимче ушул аябай эң коркунучтуу. Кыргызстанда адамды өлтүргөн эмес экен. Крупная сумма компенсация төлөткөн экен. Ошого мен 1 миллион сом компенсация деп перевод этип атам. Сиздин сунушуңуз бул таш бараңга алуу эмес, өлүм жазасы эмес, бул ошол адам 1 миллион сом төлөш керек, Бул наказываться методом. Ушул канчалык чечет? Кандай чаралар керек бизге азыр? Биздин коомго чукул чаралар керектир балким. Чын айтканда, биз азыр эле мыйзамдуулук жөнүндө айтып кеттик. Кылмыш кодексинде жазалардын бардыгы каралган. Ошол жашы жете элек өспүрүмдөргө, ошондой зомбулук жасаган зөөкүрлөргө, адамдарга 20 жылдан 25 жылга чейин деген жаза каралган бул бар. Болгону эми кээ бир мындай көйгөйлүү маселе дагы бар да. Ол жанагы иштер болуп атканда, фактылар чыкканда, ички иштер органдарына жетет, алар кылмыш изин козгойт. Анан эле сотко жеткенде эле бул иштердин бардыгы аягына чыкпай калат да. Эмне себеп? Себеби дегенде туугандары айтат, тиги биринин тууганына, анан кийин жанагы баланын ата энесине барат, же болбосо сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Ар кандай эми мындай маселелер чыгып, көп иштер сотко жетпей калган да фактылар бар да. Программабызды жыйынтыктап жатабыз да, сиз өз сунуштарыңыздарды айтсаңар, кандай чаралар керек? Канткенде азаят зордук зомбулук. Мына коомчулукта чукул чаралар сунушталып жатат да, өлүм жазасы. Былтыр эле жанагы мыйзам өтпөй калды, кастрация боюнчачы, педофилия кастрация ал өткөн жок, президент ага кол койгон жок да. Анан кандай чаралар негизи эле чечет ушул маселеничи? Негизи чара колдонуунун алдында зомбулукту жаратат деп коет эмеспи? Ошондуктан менимче светтик мамлекетте жашагандыктан мен ойлойм, закон мыйзам чегинде эле иш алып барсак депчи. Анан жогоруда айтылып кетилгендей, психологдорду санын көбөйтүш керек. Кантип көбөйтүш керек? Мисалы үчүн, жогорку окуу жайларда психологдор чыгып жатат, бирок алар ушул зордук зомбулук менен иштөөдө алардын билими жок. Себеп дегенде бул спецификасы башка да, бул проблеманычы. Ошондуктан биздин ошол практикада, биздин организацияда ойлоп сунуштар элек да, университеттерде ошо студенттерди, келечекте студенттерди ошол зордук зомбулук менен иштөө боюнча ошол билим деңгээлин тереңдетсе депчи. Анан дагы бир биздин өлкө боюнча жаңы тенденция болуп жаткан турбайбы? Да, Советтер Союзунда өзүнчө мектеп болгон, азыркысы башка. Азыркы талаптар башка, такыр башкача да. Зордук зомбулук боюнча азыр психологдор билишпейт, алар практика жүзүндө гана ошол биздин кандайдыр бир организацияга келип иштеп, анан гана ошол зордук зомбулук менен кантип иштеш керек деп ошол терең гана билип жатышат да, кийин гана. Анан да бүгүнкү маселе ошол Кыргызстанда ошо система, балдарды коргоо системасы чындап эле мойнуна алыш керек, аксап жатат. Бизде эч кандай стандарттар жок. Мисалы үчүн ошол балдарды коргоо стандарттары, ОПСде балдар үй бүлөнү коргоо бөлүмдөрү бар, бейөкмөт уюмдар бар, реабилитациялык борбор, деги башка уюмдар бар да, бирок баарыбыз бириксек деп ойлойм да. Баарыбыз кантип биригет? Ошол стандарт биз улуттук стандарт иштеп чыгышыбыз керек. Биз кантип балага кандай жардам берүү керек депчи. Ким, мисалы үчүн, бейөкмөт уюм өз жумушун жасаш керек. Социалдык өнүктүрүү министрлиги өз жагынан бардыгыбыз биригип бир пазл чогултсак жакшы болот эле да. Себептен биз параллелдүү иштеп жатабыз. Ошондуктан тилекке каршы ушул кээ бир жерлерде балдар толук түрдө канааттандырарлык жардам албай жатат да. Рахмат сизге, Наргиза. Программабызды айтсаңыз болот. Бизде Кыргызстанда жылына 170 000 бала туулат экен. 10 жылдан кийин ошо балдардын 80 000 бала кайка кеткен белгисиз. 90 000 бала только 11 бүтүп атат да. Ошо 80 Алар менен эмне болуп атат, 90 000 бала жок болуп атат сизге. Дагы бир суроода жанагы телефон, ишеним телефону иштей баштадыбы? Ал жака кандай адамдар эмне дооматтар менен телефон чалып жатышат? Азыркы сиздердин телебирүүдөн колдонуп, баардыгыңыздарга биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына, балдарга айтып кетирген маалымат катары, кечээ Кыргыз Республикасынын премьер-министри атайы ошол балдар үчүн ишеним телефон борборун ачуу боюнча токтомго кол койду. Бул ишеним телефон 1 августтан баштап иштеп баштайт. 1 августта. 3 номерлүү 111 311 деген номер менен
буюрса ал борбор иштеп баштайт. Бардык адамдар чала алат. Бардык адамдар жанакы балдар өзүнө керектүү психологиялык консультация алам дегендерин бардыгы Мобилдик телефондон дагы 111 ооба мобилдик телефондон дагы 111 деген. Анан сиз Наргиз айтып кеттиңиз, бул координациялуу жок андай мындай депчи, тилекке каршы мен буга кошулбайт элем. Жалаң кара жумуштун бардыгын мамлекеттик органдардын кызматкерлери аткарып атат. Жергиликтүү узатынча башкаруу органдары да аткарып атат, ошонун кызматкерлери. Албетте бейөкмөт уюмдардын дагы бизге жардам берген жагы абдан жакшы, но бирок биз бул жерден талашкан жокпуз. Бардык айтып кеткенибиз келет да. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ошол ар бир органдар өз ишин мынакей жүргүзүп атат. Бирок мына дагы бир 2 күн мурун Атайы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыкты. Атай Оркурда алга кабылган балдарды үй бүлөнү табуу боюнча алар менен профилактикалык иш жүргүзүү боюнча. Рахмат сиздерге. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Биз сиздер менен коштошобуз. Сиздер Оюрдоо программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү программабыз балдар жана зордук зомбулук темасына арналды. Ушул эле көрүүнү, телеберүүнү сиздер YouTube'дан тапсаңыздар болот. Андан тышкары КТРК KG сайтынан дагы таап көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.